Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Жаңы окуу жылында сиздер жактырган, сиздер көрүп күткөн программаларды кайрадан ободон берип баштап атабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен биринчи бол программасында кайрадан амандашып турабыз. Биздин дагы бир кызыктуу болгон таймашыбызга катышууга келген урматтуу окуучулар, мугалимдер, кош келипсиздер демекчимин. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул биздин конокторубузду мен тааныштырып өтөйүн. Мен оң тарабымда орун алып отурган бул номер 12-чи Отуз Адыр орто мектебинин география мугалими Абдыкадырова Элмира эжекебиз өзүнүн окуучусу Адилбаева Асема менен келип отурат. Кош келипсиздер. Ал эми менин сол тарабымда отурган бул номер 90-чу Саипов орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эшатова Акыла эжекебиз өзүнүн Орунбаева Айфир аттуу окуучусу менен бүгүн биздин студиябызда конокто. Кош келипсиздер. Сиздерге сөз узаталы. Биринчи болуу оюнуна келип отурабыз. Биздин атаандаш командага ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат эжеке, кол чабуулар болсун, келиңиздер. Шаңдуу болойлу. Ал эми менин сол тарабымдагы номер 90-чу мектептен келген. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жакшы маанайда чоң үмүт тилек менен келдик. Кудайым буйруса, ушул эфирде жакшы оюн көрсөтүп, ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз. Мыкты. Эң сонун келиңиздер, кол чабуулар болсун. Биз эки командага ат ыйгарып алалы. Отуз Адыр мектебинен келген командага Билим деген атты коелу. Ал эми сиздердин командаңыздардын аты Илим болсун, Аны эмесе биз урматтуу телекөрүүчүлөр таймашыбызды баштайбыз. Эки командага тең ийгиликтерди каалайбыз. Келиңиздер, бир кол чабуулар. Биздин Билим жана Илим командалары даяр болсо, анда биз биринчи тур логикалык суроолорду баштайбыз. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Сүрдөбөңүздөр, болгону суроолорго тез ойлонуп, бат жана туура жооп берүүгө аракет кылсаңыздар да, сөзсүз түрдө сиздерге упай берилет. Аны эмесе көңүл бөлөбүз. Биринчи суроо. Айбек баасы бирдей болгон 7 өчүргүч жана 8 карандаш сатып алды. Эгер Айбек өчүргүчтөргө 28 сом төлөгөн болсо, карандаштарга канча төлөдү? Илим командасы биринчилерден болуп коңгуроо какты. Жооп? Жооп 32 сом. 32. Сиздердин жооп барбы? Биздин жооп дагы 32 болчу. 32. Азаматсыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең бирдей жооп берди жана туура жооп берди. Бирок Илим командасы биринчи жооп бергендиктен биз 2 упай ыйгарабыз. Аны эмесе баракелде. Кийинки суроолорго өтөлү. Топту сизге кайра кайтып келиш үчүн кандай ыргытуу керек? Биринчи болуп Билим командасы коңгуроо какты, аны менен катар туура да жооп берди. Келиңиздер, кол чабуулар болсун. Аны эмесе биздин үчүнчү логикалык сурообуз. Бул узагыраак суроо, жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Бир мырза досуна сүрөтчү тарткан портретти көрсөтүп, менин эжелерим да, агаларым да жок, бирок бул кишинин атасы менин атамдын уулу болчу дейт. Портретте кимдин сүрөтү тартылган? Илим командасы жооп бериңиз. Ошол баланын өзүнүн сүрөтү. Баланын өзүнүн сүрөтү тартылган, Сиздерде да жооп барбы? Баласынын сүрөтү. Баласынын сүрөтү. Суроону бир сайра кайталап атасыз. Биринчи жооп бердиңиз, баланын өзү тартылган деп. Ошону кайсы ойдо айттыңыз? Кайсы бала? Мага ошону эле тактап берип койсоңуз. Бир тууганы. Бир тууган. Эгер анын эжеси дагы агасы дагы жок болсо, ал бала өзү да досуна көрсөтүп атпайбы? Бул сүрөттөгү менин атамдын уулу болчу деп атат да, ошондойбу? Ооба. Туура. Эгер бир тууганы жок болсо, анда өзү болот. Чоң рахмат. Эки команданын тең жообу кабыл алынды. Бул суроонун жообу портретте мырзанын уулу тартылган болчу. Үчүнчү суроого Билим командасы туура жооп берип, дагы 2 упайга ээ болду. Төртүнчү суроо. Мектептин ашканасына 6 килограмм лимон алып келишкен. Алма лимонго караганда 24 килограммга көп. Ал эми алмурутту алмага караганда 12 килограммга аз алып келишкен. Мектептин ашканасына канча килограмм алмурут алып келишкен? Биринчилерден болуп Илим командасы коңгуроо какты. Жооп 18. 18.
жоопту кабыл алабыз. Биринчилерден болуп жооп берди жана туура жооп берди. Илим командасына 2 упай. Кол чабуулар болсун. Келиңиздер, бири-бирибизге дем күч берип, кол чаап, шаңдырак отуралы. Анда 5-суроо. Элдин баары кимге барганда баш кийимдерин чечишет? Билим командасы биринчилерден болуп. Чаштарачка болгон. Чаштарачка. Албетте туура жооп. Кийинки суроо. Адамдардын 12 жуп кабыргасы бар. Кайсы жандыктын 300дөй кабыргасы бар? Жооп. Жолондун. Азаматсыздар? Жооп туура. Кийинки упайдагы билим командасына кетти. Биз 7-суроого келип жеттик. Дагы да болсо көп упай топтогонго мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Аракет кылыңыздар. Анда көңүл бөлөбүз. Кирпиде 4 грамм, итте 100 грамм, жылкыда 500 грамм, пилде 4-5 килограмм, адамда 1,4 килограмм. Бул эмне? Биринчилерден болуп билим командасы. Адамдын мээси. 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 Баракелде, кол чабуулар болсун. Жооп туура. Өзүбүз байкагандай, биз суроонун жообун билип гана тим болбостон батыраак кыймылдашыбыз керек экен. Себеби дегенде илим командасы бир аз секунддук гана айырмаланып коңгуроону кеч кагып калып атат. Бирок мен ишенем, жообун билип жатышат. Ошондуктан бат кыймылдаганга аракет кылабыз. Кийинки суроо. Бир бала бир жерде отурат. Бирок ал ордунан туруп кетсе, сен анын ордуна отура албайсың. Ал кайда отурду эле? Биринчи болуп билим командасы. Тизесинде отурган болчу. Сом бутунда. Кимдин тизесинде? Ошол отурган баланын, столдо отурган баланын тизесинде. Биринчилерден болуп туура жооп берди. Дагы 2 упай кошобуз. Кийинки суроо. Ит 10 метрлик арканга байланып 200 метр түз жол менен басып өткөн. Ал муну кандайча кылган? Илим командасы биринчилерден болуп. Иттин мойнуна жип байланган, бирок ал башка жака байланган эмес, ал каалаганча жүрөт. Эркин жүрөт, Баракелде, кол чабуулар болсун. Илим командасына 2 упай ыйгарабыз. Акыркы суроо. Акыркы упайды алууга аракет кылып калыңыздар. Анда суроого көңүл бөлөбүз. Союп жатам, жаны жок. Эти кызыл, каны жок. Бул эмне? Билим командасы биринчилерден болуп коңгуроо какты. Жообуңуздар? Дарбыз. Баракелде, кол чабуулар болсун. Биздин биринчи туруубуздун акыркы упайындагы билим командасы алып кетти. Дагы бир жолу кол чабалы. Урматтуу достор, биз биринчи туруубузду дагы мыкты деңгээлде жыйынтыктап алдык. Эки команданын канчалык деңгээлде суроого жооп бергенин дагы күбө болдук. Ал эми биз болсо экинчи туруубузду баштайбыз. Экинчи туруубуз мындан дагы кызыктуу. Тактап айтканда бизге сандыктар жардамга келет. Бул сыр сандык жана акыл сандыктын ичинде катылган суроолорго жооп берип, билим жана илим командалары упай топтомокчу. Анда биз баштадык. Алгач билим командасы сыр сандыктан бир суроо алып жооп бересиздер. Ал эми илим командасы акыл сандыктан бир суроого жооп бересиздер. Суроолор ачылды. Анда билим командасы суроо алыңыздар. Кайсы суроо келди? 3-суроо. 3-суроо. Олоңдоп толуп келген от кармайт кол менен. Илим командасы сиздер дагы акыл сандыктан бир суроо алып, илим командасына кайсы суроо келди? Номер 3-суроо. 3-суроо. Бул деген сөздө канча тамга, канча тыбыш бар. Жообу кандай? Дароо жооп бере берели? Ойлонсоңуздар дагы болот. Эгерде суроонун жообун дароо билсеңиздер, дароо эле жооп бере бересиздер. Даяр болсоңуздар, партанын үстүнө турган коңгуроону шыңыратып коесуздар. Илим командасы даяр экен. Ул деген сөздө 3 тамга 2 тыбыш бар. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Туура жооп берилди. Билим командасы Олоңдоп доолу келген от кармайт колу менен. Бул биздин оюбузча атыш көрөк деп ойлойбуз. Себеби? Себеби ошол көбүнчө кыргыз эли байыртан ошол немени куралды кармап келишкен. От жакканда боз үйдө ошол атыш көрөктүн жардамы аркылуу чокторду, отторду кармап салышкан да. Жооп кабыл алынды. Биз жоопту кабыл алдык. Негизинен эжекенин суроосун биз жообун туура деп кабыл алдык. Себеби дегенде кыргызда кыпчып кармаган нерселердин баарын эле кычкач деп аташкан. Сиз кыйла болсо дагы жакындаттыңыз. Биз 2 упай беребиз.
Анда сыр сандыктан билим командасы дагы бир суроо алыңыздар. Илим командасы сиздер дагы акыл сандыктан суроо алыңыздар. Сурооңуздарды окуп жооп Бизде берсеңиздер 5-чи суроо манас эпосунда айкөл деген эпитет кайсыл каарманга карата колдонулат? Манастын өзүнө карата колдонулат. Манас баатырдын өзүнө. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Жооп туура. Сыр сандыктан алган команда. Суроону окуйбуз. Экинчи суроо. 9 төөгө жүк келсе да тойбоду, такыр такыр менин чөнтөгүм. Биздин оюбузча бул 9 коргол деп ойлодук. Себеби ошол 9 корголдо 9 бөлүк немеси бар. Ошол нерселерге баягы упайлар тынымсыз салынып тургандыгы үчүн ошол 9 коргол деп ойлодук. Башка жооп барбы? Ушуга токтолосуздарбы же? 9 төөгө жүк келсе да тойбоду. Жообуңуздар 9 коргол, Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы туура эмес жооп болуп калды. Бул суроонун жообу тегирмен болчу. Кол чабуулар болсун, келиңиздер. Сандыктардан кийинки суроолорду алсаңыздар болот. Ойлонууга бир аз убакыт берилет. Ойлонуп, жообун билген болсоңуздар, коңгуроону кагып коесуздар. Жооп бар, Анда суроону окусаңыздар. 4-чү суроо. Алкул Осмоновдун Толбай сынчы поэмасында Толбайдын көзүн ким ойдурган? Коңгуроону кагып жооп беришим керекпи? Жооп бере бериңиздер. Суроону окудук. Толбайдын көзүн ойдурган Азиз хан. Азиз хан болгон. Баракелде. Кол чабуулар болсун. Жооп туура. Илим командасы дагы 2 упайга ээ болду. Акыл сандыктан 3 гана суроо алынмак. 3 суроого тең жооп бердиңиздер. Болгондо да туп-туура жооп бердиңиздер. Келгени да кол берет, кеткени да кол берет дейт. Эмне болушу мүмкүн? Бул буюм болушу мүмкүн же кандай? Бул ооба, буюм. Жакындаштырып берейин. Кайсы буюм болушу мүмкүн? Сиз келсеңиз да колуңузду бересиз, кетсеңиз да колуңузду бересиз. Эшиктин туткасы деп ойлойм. Эшиктин туткасы, баракелде. Экинчи турдан билим командасы алгачкы 2 упайына ээ болду. Билим командасы дагы, илим командасы дагы сыр сандыктан 3 суроо, ал эми акыл сандыктан 3 суроого жооп беришти. Эми болсо биз акыл сандык менен сыр сандыкты алмаштыралы. Сыр сандыкта көбүнчө логикалык суроолор катылган болсо, ал эми акыл сандыкта интеллектуалдык суроолор катылган. Ошондуктан 2 команда тең бирдей суроолорго жооп берсин. Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы кандай суроо келди деген ой болуп жаткан болуш керек. Ошондуктан сиздерге келген суроону окуп, андан кийин жооп бере берсеңиздер. Кана билим командасы суроону окуп коебуз. Акыл сандыктан суроо. Биринчи суроо түшүптүр. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү. Кимдин сөзү дейт? Эң сонун сиздерге ойлонууга бир аз убакыт берели, же жооп барбы? Ойлонобуз, Сиздерге кандай суроо келди? Илим командасы? Бизде 5-чи суроо. Жазууда фонемаларды белгилөө үчүн колдонулган шарттуу белги эмне деп аталат? Жооп барбы же ойлоносуздарбы? 2 командага тең бир аз убакыт берели. Эгерде байкаган болсок, суроолордун көпчүлүгү кыргыз тили сабагынан берилип жатат. Мунун дагы себеби бар. 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнө өзүбүздүн эне тилибизден суроолор берилип жатат. 2 команда өздөрүнүн билимин сынап жаткан учуру. Убакыт бүттү. 2 командага тең. Кана биринчи кайсы команда жооп берет? Илим командасы. Аракет кылып көрөйлү. Биринчилерден болуп билим командасы коңгуроо кагып калды. Биздин оюбуз боюнча бул адам суроону дагы бир ирет окуп туруп. Суроону кайталап өтөйүн. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү деген бул кимдин сөзү деп турат. Биздин оюбуз боюнча бул билим берүү тармагына эң чоң салым кошкон биздин агайыбыз Гапыр Мадаминов агайыбыздын сөзү болуш керек деп ойлойсуздар, жообуңуздар кабыл алынды. Башка жооп барбы? Ушуга токтолосуздар, Жакшы, биз жоопту кабыл алдык, бирок туура эмес болуп калды. Ошондуктан 0 упай. Илим командасы дагы даяр экен. Биздин суроо. 5-чи суроо. Жазууда
фонемаларды белгилөө үчүн колдонулган шарттуу белги эмне деп аталат? Биздин оюбузча тамга деп ойлойбуз, шарттуу белги. Тамга деп ойлойсуздар. Дагы башка жооп жокпу? Ушуга токтобуздар, токтолобузбу? Тамга тыбыштар Бирөөнө токтололу. шарттуу белги болгондо тамга болот. Тамга. Жооп кабыл алынды. Баракелде. Жооп туура. Башка жооп жокпу десем, эжеке өзүнүн оюнан кайтып кетип атат. Мага такыр көңүл бөлбөңүздөр. Балким мени адаштырышым мүмкүн, балким сиздерге жол көрсөтүшүм мүмкүн. Жогоруда билим командасы акыл сандыктан суроого жооп беришкен. Бул учкул сөздөр Чыңгыз Айтматовго таандык болчу. Бул таймаш кантсе дагы, бирок кийинки суроолорго жооп берип калышыңыздар мүмкүн. Кана суроону окуп коелу. Илим командасы. Бизде 6-чы суроо адам баласынын пикир алышуу куралы тил. Тил болуп эсептелинет. Башка кошумчалай турган жок, Жок. Токтолосуздар. Ооба. Жооп кабыл алынды достор. Жооп туура. Илим командасы дагы 2 упайга ээ болду. Сиздердин жообуңуздар? Экинчи суроо келиптир. Суроолор аябай татаал экен биздин оюбузча. Кордойдун нары жагында айдың тала анархай. Адамдын буту баспаган кеңирсиген кенен жай. Кең анархай өлкөсү гүл жайнаган жер болор. Эмгекке шай ырга бай, ырыскы шерик эл конор деген ырсаптар Чыңгыз Айтматовдун кайсыл чыгармасында жазылган? Кайсы чыгармасы деп ойлойсуздар? Саманчынын жообу деп ойлойсуздар, Башка жооп барбы? Токтолобузбу? Ооба. Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы туура эмес жооп болуп калды. Бул Чыңгыз Айтматовдун Ботогөз булак чыгармасынан алынган ырсаптары болуп эсептелинет. Аны эмесе кийинки суроолорго жооп беребиз. Бул акыркы суроо. Телекөрүүчүлөр үчүн алгач суроону жаңыртып койсоңуздар. 6-чы суроо. Опмайда ыры элдик ожеке чыгармачылыктын кайсы жанрына кирет дейт? Эң сонун илим командасы сиздерге кайсы? 7-чи суроо Тоголок молдонун балдарга арналган чыгармасы. Эгерде даяр болсоңуздар, коңгуроону кагып жооп бере бересиздер. Билим командасы. Биздин оюбузча Опмайда ыры элдик ожеке чыгармачылыктын кайсыл жанрына кирет? Эмгек ырына кирет. Эмгек ырына. Баракелде, жооп туура. Билим командасына 2 упай ыйгарабыз. Илим командасы даярсыздарбы? Кана? 7-чи суроо Тоголок молдонун балдарга арналган чыгармасы. Биздин оюбузча боз балдары. Боз балдары деп ойлойсуздар, Мындан башка жооп барбы? Жок. Жооп кабыл алынды. Тилекке каршы илим командасы туура эмес жооп берип калды. Туура жообу бул Телебай Тентек. Тилекке каршы упай жок. Биз болсо мына ушуну менен сыр сандыктан жана акыл сандыктан 2 команда тең бирдей суроолорго алып жооп берип, экинчи туруубузду жыйынтыктап алдык. Урматтуу достор, биринчи бол программасы аябагындай кызуу деңгээлде уланууда. Окуучулар мугалимдер менен биргеликте суроолорго жооп берип, тийиштүү упайларына ээ болушту. Ал эми биздин 3-чү тур бул биздин эжекелерибиз сабак өтүп бермекчи. Сиздерге сунуш сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн калем кагазыңыздарды алып, темага түшүнүүгө аракет кылыңыздар. Сиздер үчүн пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Аны эмесе биринчи билим командасы баштап берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, география мугалими Абдыкадырова Элмира Эсенгелдиевна. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбызга көңүл бурабыз. Баарыбыз көңүлүбүздү сабакка буруп, керектүү окуу куралдары менен даяр болуп отурабыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү темабыз гидросфера деп аталат. Гидросфера бул гидросфера деген сөздү которо турган болсок, гидро суу, сфера шаар дегенди түшүндүрөт. Демек, гидросфера катмары бул суу катмары дегенди түшүндүрөт. Гидросфера катмары бул жер шарындагы эң керектүү катмарлардын бири болуп эсептелет. Анткени бардык бүткүл тирүү организмдер суусуз жашоого мүмкүн эмес.
Гидросферанын негизин жалпысынан алып караганда бул дүйнөлүк океан, көлдөр, суулар, саздар, мөңгүлөр жана башка кургактыктагы суулар түзөт. Жалпы эле жаратылышта биз суунун 3 абалда кездештирсек болот. Биринчиси бул суюк абалда, экинчиси катуу абалда, үчүнчүсү газ абалында. Биз жаратылышта сууну дайым пайдаланып келебиз. Демек, бул нерселерди биз ар дайым эле өзүбүздүн жашообузда көрүп келебиз. Биринчи абалы суюк абал, экинчи абалы катуу абал, үчүнчүсү газ абал. Суулар ар дайым бир абалдан экинчи абалга, экинчи абалдан үчүнчү абалга өтүп турат. Гидросферанын окумуштуулардын изилдөөлөрү боюнча биринчи жер шаары пайда болгон дейт. Жер шаарынын пайда болгондугуна 5,7 миллиард жыл болгон дейт. Ал эми гидросфера катмарынын пайда болгондугуна балдар 4 миллиард жыл болгон дейт. Демек, жер шарында жер шары пайда болуп, андан кийин гидросфера катмары болгон. Гидросфера катмарынын эң негизги бөлүгүн бул дүйнөлүк океан түзөт. Демек, биз 100% деп алабыз дагы балдар. Ушул 100%дын ичинен 96,5%ын бул дүйнөлүк океан түзөт. Ал эми калган бөлүгүн биз бул жерге кургактыктагы сууларга беребиз. Жер алдындагы суулар, мөңгүлөр жана башкалар деп эсепке алсак болот экен. Демек, 96,5% бул дүйнөлүк океанга туруп келсе, калган бөлүгү бул кургактыктагы суу, көл, деңиз жана башка нерселерге түзөт экен. Эми жаратылыштагы бардык суулар эле биз ичүүгө жарамдуу боло бербейт экен балдар. Бул жаратылыштагы суунун 97%-ын туздуу суу түзө турган болсо, 3 гана пайызын тузсуз суулар түзөт экен. Демек, балдар эске салып карап көрө турган болсок, биз ичүүчү таза суунун запасы өтө эле аз дегенди билдирет экен. Ошондуктан биз жаратылыштагы сууларга аяр мамиле жасап, аларды булгануудан сактап, аларга ар дайым этият мамиле жасашыбыз керек экен. Анда эмесе балдар, биздин темабыз ушундай менен жыйынтыкталды. Мен силерге суроо берейин. Гидросфера катмарына эмнелер кирет экен? Кана, илим командасы жооп беребиз. Жооп бере бериңиздер. Гидросфера катмарына деңиздер, көлдөр, суулар, ошондой эле кургак жердеги суулар түзөт. Океандар. Негизин гидросфера деген суу, андан кийин катмар деген маанини берет. Азаматсыз эң туура жооп берди. Анда эмесе биздин кийинки окуучубузга суроо, жер шарында бүткүл эле планетасында биринчи жер шары пайда болгонбу же гидросфера катмары пайда болгонбу? Биринчи жер шары пайда болгон, андан кийин гидросфера пайда болгон. Жер шары биздин заманга чейинки жок. Мындан 5,7 миллиард жыл мурда пайда болсо, гидросфера 4 миллиард жыл мурда пайда болгон. Азаматсыз суроолорго эң туура жооп бердиңиз. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйдөн гидросфера катмарына окуп кайталап келебиз. Баракелде. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кол чабуулар болсун. Эжекебизге ыраазычылык билдиребиз. Элмира эжекебизге мыкты деңгээлде сабак өтүп бергендиги үчүн биз билим командасына 3-чү турдун 2 упай ыйгарабыз. Ал эми бардык суроолорго туура жооп берди. Ошондуктан илим командасына дагы 2 упай ыйгармакчыбыз. Эми келме кезек бар. Биз илим командасына кезекти узаталы. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен жалаң жана жайылма сүйлөм жөнүндө сөз кылабыз. Жалаң жана жайылма сүйлөм деп биз сүйлөм мүчөлөрүнүн катышына карай ушундай түрлөргө бөлөбүз. Сүйлөм мүчөлөрүн билебиз. Сүйлөм мүчөлөрү өзара чоң 2 топко бөлүнөт. Баш мүчөлөр жана айкындоочу мүчөлөр. Баш мүчөлөр ээ жана баяндооч, ал эми айкындоочу мүчөлөр аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Баш мүчөлөрдүн кээде бирөө гана катышса, кээде экөө тең катышат. Эгерде баш мүчөлөрдүн бирөө гана катышса, анда аны биз бир тутумдуу сүйлөм дейбиз. Ал эми баш мүчөлөрдүн экөө тең катыша турган болсо, аны биз 2 тутумдуу сүйлөм дейбиз. Эми ошол 2 тутумдуу сүйлөм кээде айкындооч мүчөлөрүнүн катышышына жана катышпай калышына карап 2 бөлүнөт: жалаң жана жайылма сүйлөм. Жалаң сүйлөм
баш мүчөлөрдүн жардамы менен гана түзүлөт. Башкача айтканда, баш мүчөлөр жана баяндоочтон турат. Ал эми жайылма сүйлөм баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Мисал үчүн ууру байыбайт десек, мында ээси ууру, байыбайт деген баяндоочу. Демек бул сүйлөм кандай сүйлөм экен? Жалаң сүйлөм экен. Экинчи мисал келтире турган болсок, жакшы окуучу мектепке шашат, жаман окуучу мектептен качат деген сүйлөмдү ала турган болсок, мында ээси окуучу ким? Шашат, окуучу шашат. Окуучу эмне кылат? Шашат. Бул баяндоочу. Окуучу ээси, шашат баяндоочу. Кандай окуучу? Жакшы окуучу. Бул аныктооч. Ал эми кайда шашат? Мектепке шашат. Бул бышыктооч. Демек, бул жерде баш мүчөлөрдөн сырткары айкындооч мүчөлөр да катышты. Бул жерде айкындооч мүчөлөрдүн ичинен аныктооч, бул жерде айкындооч мүчөлөрдүн ичинен бышыктооч болду. Жаман окуучу мектептен качат. Ким мектептен качат? Окуучу Окуучу эмне кылат? Качат. Бул баяндооч. Кандай окуучу? Жаман окуучу, аныктооч. Кайдан же эмнеден качат? Мектептен. Бул бышыктооч болот. Демек, балдар, бул жайылма сүйлөм. Мында баш мүчөлөр дагы катышты, андан сырткары айкындооч мүчөлөр дагы катышты. Эми эки тутумдуу сүйлөмдө баш жана айкындооч мүчөлөр экөөдөн катышкандыктан, мында ээнин тобу жана баяндооштун тобу болот. Бул жерде бул ээнин тобу жакшы окуучу деген, ал эми мектепке шашат деген баяндооштун тобу. Себеби мында баяндооч жана ага багынган айкындооч мүчө бар. Бул баяндооштун тобу. Бул жерде жана ага багынган айкындооч мүчө бар. Бул ээнин тобу деп аталат. Бул сүйлөмдө деле ошондой. Жаман окуучу ээнин тобу, мектептен качат, бул баяндооштун тобу болду. Балдар, эми силерге суроо. Жалаң сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жайылма сүйлөм деп эмнени айтабыз? Билим командасы. Жалаң сүйлөм бул жалаң гана баш мүчөлөрдөн жасалат, ал эми жайылма сүйлөм баш мүчөлөрдөн жана айкындооч мүчөлөрдөн жасалат. Жооп туура эжеке. Туура. Кийинки сурооңуз. Эжекеге сураанда, эжеке ээнин тобу жана баяндооштун тобун белгилеп берсеңиз сүйлөмдөн. Бул жерде ээнин тобу жакшы окуучу болуп эсептелет, ал эми баяндооштун тобу мектепке дейт. Себеби окуучу кандай окуучу? Жакшы окуучу деп ээге багынып атат. Ал эми кайда шашат? Мектепке шашат деп баяндоочко багынып атат. Азаматсыз эжеке. Жооп туура. Анда сабак өткөн эжекебизге кол чабуулар болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Орун алыңыз. Аклай эжекебиз дагы мыкты деңгээлде сабак өтүп бергендиги үчүн биз илим командасына 2 упай беребиз. Ал эми бардык суроолорго туура жооп бергендиги үчүн билим командасына дагы 2 упай ыйгармакчыбыз. Кол чабуулар болсун. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз болсо 3-чү турду жыйынтыктайбыз. Урматтуу достор, белгилүү болгондой, биринчи бол программасы бул 3 айлык эс алуудан кийин алгачкы эфири болуп жатат. Демек, мугалимдер дагы, окуучулар дагы мыкты деңгээлде дем алып келишти. Буга чейинки мектептен алган билимдерин окуучулар унутпады экен. Биз азыр текшерип көрмөкчүбүз. Тактап айтканда, биздин 4-чү турубуз бул предметтик суроолордон берилмекчи. Биздин шарт түшүнүктүү. Командаларга даярбызбы? Жооп беребизби? Туура гана жооп бербестен, бат кыймылдаганга аракет кылабыз. Анда эмесе биринчи суроо баштадык. Кыргыз тили предметинен коомдо жаңы пайда болгон түшүнүктөрдүн атын атап берүү үчүн колдонулган терминди атаңыз. Илим командасы баракелде. Мен суроону окуп бүткөнүнчө коңгуроо кагып калышты. Жообуңуздар? Неологизм. Неологизм. Жооп кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? Илим командасы туура жооп берди. 2 упай ыйгарабыз.
Баракелде. Кийинки суроо химия сабагынан. Командаларга көңүл бөлөбүз. Бул газ Венерада ашыкча эле көп. Ал эми жерде болсо газдалган суусундуктарда пайдаланылат. Ал кайсы газ? Көміртек. Туура атаганга аракет кылайлы. Негизинен жоонун билип турушат команда. Көмүр кычкыл газы болчу. Баракелде, кол чабуулар болсун. Билим командасына 2 упай беребиз. Кийинки суроо дүйнө тарыхы. Көңүл бөлөбүз. АКШнын биринчи президенти. Илим командасы. Джордж Вашингтон. Баракелде, кол чабуулар болсун. Кийинки суроо информатика сабагынан. Жонунда бар баскычы ар нерсенин тапкычы. Информатика предметинен жонунда бар баскычы ар нерсенин тапкычы. Эмне деп аталат? Клавиатурага жардамчы дейт. Жоңуздар? Мушка. Кыргызча айтканда чычканы. Баракелде, кол чабуулар болсун. Кийинки суроо Кыргызстан тарыхы. Манас эл аралык аэропорту качан иштеп баштаган? Жакындаштырып жооп берип көрөбүз. Келиңиздер. Билим командасы 1995-жылдан баштап. Жооп кабыл алынды. 1995-жыл. Илим командасы Биздин оюбуз боюнча 2000-жылдардан деп ойлойм. 2000-жылдары деп ойлойсуздар. Жооп кабыл алынды. Бул суроонун туура жообу 1974-жылы Манас эл аралык аэропорту иштеп баштаган экен. Кийинки суроо анатомия сабагынан. Кишинин баш сөөктөрү бири-бири менен кантип бириккен? Адашпай эле кактыкпы? Жооп бар, кана билим командасы? Кыймылсыз бириккен. Кыймылсыз бириккен. Баракелде. Жооп туура. Азаматсыздар, билим командасы чамдайбыз. Кийинки суроого көңүл бөлөбүз. Адам жана коом сабагынан. СССРдин саясий бийлиги кандай болгон? Социалисттик эме болгон. Деп ойлойсуз, Жооп кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? СССРдин бийлиги бул ошол бир гана нерсеге көз каранды болушкан. Ошол канчалаган мамлекет болсо, ошол мамлекеттин бардыгы бир гана ошол немеге көз каранды болуп аткарышкан да. Ошонун баш ийип Атайын аталышы бар. мыйзамдарга. Аталышын атай аласыздарбы? СССРдин саясий бийлиги. Эки командадан айтып бериңиз. Капиталисттик. Эки командадан тең жоопторду кабыл алдык. Туура жообу бул тоталитардык болгон экен. Тилекке каршы эки командага тең упай бербейбиз. Кийинки суроо география сабагынан. Эфиопиянын борбор шаары. Акрам деп ойлойсуз, Жокпу? Биз айтып көрөлү. Афина деп ойлойбуз. Афина деп ойлойсуздар. Жооп кабыл алынды. Сиздерде жооп жок. Жок, Анда мен туура жообун жаңыртып өтөйүн. Бул Адис Абеба болуп эсептелинет экен. Эки командага тең упай жок. Кийинки суроо астрономия. Меркурийдин спутниги барбы? Биринчилерден болуп илим командасы коңгуроону какты. Меркурийдин спутниги барбы? Бар, Сиздердин жооп? Жок. Эки команданын тең жообун кабыл алдык дагы. Биз билим командасын 2 упайга карабыз. Меркурийдин эч кандай спутниги жок. Кийинки суроо химия сабагынан. Дүйнөгө белгилүү швед химиги Альфред Нобель химия илиминде эмнеси менен белгилүү? Альфред Нобель. Билим командасы. Жароочу затты ойлоп тапкан болушу мүмкүн. Жообуңуздар кабыл алынды. Сиздерде жооп барбы? Жок. Илим командасында жооп жок. Бул суроонун жообу динамит жардырууну ойлоп тапкан экен. Биз билим командасынын суроосун жообун туура деп кабыл алабыз. Кол чабуулар болсун, келиңиздер. Кийинки биология сабагынан жашыл эвглена кандай чөйрөдө жашайт? Илим командасы Баткактуу сууда жылайт. Жообуңуздар кабыл алынды. Сиздерде?
бир клеткалуу жаныбар болуп эсептелет. Көлдөрдө, көлмөлөрдө жашайт көбүнчө. Баракелде, азаматсыздар, эки команданын тең түшүнүгү бар экени белгилүү болуп турат. Бирок коңгуроо биринчи кагылган команданын жообун кабыл алабыз дагы. 2 упайды беребиз. Кол чабуулар болсун. Информатика. Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөргө кайсылар кирет? Биз мектепте деле колдонобуз, бардык жайда колдонобуз. Бул жерде 3 аталыш бар. Мен жардам берип кетейин сиздерге. Биздин оюнча компьютердун монитору, анан кийин немелер, проектор, жок, проектор эмес, доска баягындай. Маалыматты ушу сыртка көрсөтүп монитор, элдерге. Анан кийин ушу интернеттер, Сиздерде да жоок барбы? сайттар, интернет булактары. Интернет сайттар деп. Аларды да кошосуз. Илим командасы. Жооп жок, Бул жакта билим командасынан жооп монитор деп жооп бергенсиздер. Бирок урматтуу телекөрүүчүлөр, маалыматты чыгаруучу түзүлүштөргө кайсылар кирет дегенде принтер, монитор жана үн колонкалары болуп эсептелинет экен. Ошонун ичинен эжекебиз мониторду кошкондугуна байланыштуу биз 1 упай беребиз. Кол чабуулар болсун. Кийинки суроо. Зоологиядан. Туяктуу сүт эмүүчү жаныбарлар эмне менен азыктанат? Илим командасы? Чөп менен. Чөп менен. Жообуңуздар кабыл алынды сиздерде? Сүт эмүүчү болсо сүт менен азыктанат биринчи кезекте, андан кийин чөп азыктары менен азыктанат. Баракелде. Эки команданын тең жообу туура, бирок биринчи коңгуроо илим командасынан чыккандыгына байланыштуу 2 упай карабыз. Кийинки суроо. Физика сабагынан. Мажбурлап нурлантуунун натыйжасында жарыктын күчөтүлүшү эмне деп аталат? Биринчилерден болуп илим командасы. Барбы жооп? Ойлонуп, жообун билгенден кийин анан коңгуроо кагабыз. Лазер. Лазер. Азаматсыздар, жооп туура. Биз упайды билим командасына беребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эки команда тең суроолорго мыкты деңгээлде жооп беришти. Канчалык деңгээлде туура жана командалар канчалык деңгээлде оюнга катышты биз күбө болдук. Дагы бир ирет эки командага тең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, кол чабуулар болсун. Командаларга сөз берели. Номер 12-чи 30 Адыр орто мектебинин география мугалими Абдыкадырова Элмира эжекеге, окуучусу Абдилбаева Асемага сөздү берели. Көрсөтүү канчалык деңгээлде болуп өттү, таймаш жактыбы, эмнелерди айтар элеңиз? Бүгүнкү биринчи болуп көрсөтүүсү аябай кызык болду. Ошону менен биргеликте биз мына каникул убагында көбүрөөк дем алып калгангабы, бир аз суроолор айрыкча мына акыл сандык, сыр сандыктагы суроолор көбүрөөк бир аз кыйынга турду деп айтсак болот. Эми бул биринчи болуп көрсөтүүсүнө келип, биз өзүбүз билбеген көптөгөн суроолорго жооп алып алдык деп ойлойм. Мага бүгүнкү көрсөтүү абдан жакты. Аябай сонун өттү оюн. Жана көптөгөн нерселерди билип алдык, үйрөнүп. Баракелде, сонун иштериңиздерге, окууларыңа ийгиликтерди каалайбыз. Анда сөз сиздерде. Саипов орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Эшатова Акылай эжеке, окуучусу Орунбаева Айпери. Көрсөтүү канчалык деңгээлде болуп өттү, сиздерге эмнеси жакты? Бүгүнкү оюн жакшы болду. Көрүүчүлөргө жакшы, кызыктуу оюн коюп бере алдык деп ойлоймун. Эки жак тең алыбыздын жетишинче таймашып аягына чейин барганга аракет жасадык. Бул жерде биз жаккан жери көптөгөн өзүбүз билбеген нерселерге, суроолорго жооп ала алдык десек болот. Билбегенибизди билип алдык дегендей. Оюн мыкты деңгээлде өттү. Баары жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Баракелде, сонун кыска жана так. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүнүн жыйынтык балын жаңыртып өтөлү. Биринчи турда билим командасы 14 упайга ээ болсо, илим командасы 6 упайга ээ болуп калды. Ал эми экинчи турда билим командасы 5 упайга, ал эми илим командасы 10 упайга ээ болду. Үчүнчү турда эки команда тең 4 упайга ээ болду. Төртүнчү турда жалпы билим командасы 9 упайга, ал эми илим командасы 12 упайга ээ болду. Жалпы турдун жыйынтыгын чыгарганыбызда эки команда тең
бирдей упайга ээ болду. Тактап айтканда 28-28. Барекелде. Кол чабуулар болсун. Биз сөзсүз түрдө дагы ушул мыкты командаларды кийинки көрсөтүүлөрдөн дагы күтмөкчүбүз. Бүгүнкү көрсөтүүгө катышкан командаларга дагы бир ирет ыраазычылык билдирүү менен мен ойлойм телекөрүүчүлөргө дагы бүгүнкү көрсөтүүбүз пайдалуу болду деген ишеничтемин. Себеби дегенде эжекелердин мыкты деңгээлде өтүп берген сабактары жана биз тараптан түзүлгөн суроолор сиздер үчүн пайдалуу болсо, биз кубанычта болобуз. Биринчи болуп программасынын бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.